Баткен шаарында Данеко өрүктү кайра иштетүүчү ишканасы иштей баштады. Бүгүнкү күндө жеке ишкерлер өрүктү иштетүү үчүн жабдуулар менен камсыздоого жетишти. Ишкана өрүктүн ширесин алуу, кайра иштетүү, өндүрүлгөн таза продукцияны ички базарларга чыгаруу максатын көздөйт. Табигый ден соолукка пайдалуу болгон ширелер мындан ары Ош, Бишкек шаарларына да экспорттоо жагы күтүлүп жатат. Технологиялар жок экен. Бизде көп вакыт ошол алды. Азыркы учурда ошол цехти уюштуруп, бул цехте бир нече продукциянын технологияларын чыгардык. Азыр эми ошол ар бир технология чыккан продукциянын кеңейтебиз деген бир экинчи этапка келдик. Буюрса ошол эле мезгилде Кыргызстандагы жалпы эле Кыргызстан боюнча дүкөндөргө чыгалы деп биринчи тесттүү соодаларды аракет кылып баштадык. Бул Ош шаарына, Жалал Абад шаарына, жакынкы аралыкта Бишкекке жиберели деген ойлор, пикирлер турат азыр. Данеко ишканасында бүгүнкү күндө 4 адам жумуш орун менен камсыз болгон. Уюштуруучулар өрүк бышкан кезде дагы да болсо жумуш орундарын көбөйтөөрүн айтышат. Өрүк бышкан учурда жумушчу орундар ал кескин көбөйгөнгө шарт немеси бар. Негизи биз мына аракет кылып атабыз. Жумушчу күчүнө дайыма турук жумушту бериш үчүн ар түрдүү продукциялар чыгарганга, жана айтып кеткендей эле керек болсо полуфабрикаттарды чыгарганга аракет кылып жатабыз. Негизи эле бизде бул продукция биздин мына иштеген ишибиз көбүнчө ички рынокко багытталган болгон үчүн биз мындай сунуш катары айтат элек ушул өкмөткө көбүнчө бул экспортко деп айтышат да. Экспорт, бирок биз көбүнчө ориентирибиз ички рынокко алынган. Ички рынокто өтө потенциалыбыз жогору. 5 түрүн чыгардык, ар бир кыйынчылыктарын көрдүк, мүмкүнчүлүктөрүн көрдүк. Элдердин 2017-2023 жылга чейин Баткен шаарыны өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Анын алкагында 200дөн ашуун чакан жана ири ишканаларды ачылуусу каралган. Ал эми 1000ден ашуун жумуш орду түзүлүүсү планга кирген. Мына өзүңүздөр билгендей, азыр көрүп чыккандай тамак аш өндүрүү багытында айрыкча ушул багыт чектөөлөргө карабастан токтогон жок, ишин жүргүзүп атат. Жумуш орундар сакталды. Андан тышкары курулуш материалдарын өндүрүү. Алар дагы бүгүнкү күндө мына шартка карабастан ишин токтоткон жок. Канча адам иштеп аткан болсо ошонун баары жумуш орун сакталды, кыскартуулар болгон жок. Продукциясын чыгарып атат, продукциясы сатылып атат. Салыктар төлөнүп атат. Андан тышкары мына текстиль багытында дагы өндүрүш ачуу пландаштырылган. Кудай буйрса булар дагы мына жакынкы күндөрдө проекттер жанданып, ачылышын пландаштырып атабыз жылдын аягына чейин. Баткен шаарында ачылып жаткан өндүрүштүк ишканалар шаардык бюджетине да зор салым кошо алат. Андан сырткары эң маанилүүсү жергиликтүү тургундарды жумуш орундары менен камсыз кылат. Мындан улам миграциянын агымы да азаят. Нурзат Кабылжан кызы, Куштар Абдыкаарулу, Алтын бешик жаңылыктары.